балам сен ооруп калыптырсың, карачы, больницага көрүнбөйсүңбү эмне? Кадде өңүңдө кетип калыптыр, арыктап да калыптырсың го. Эми апа дары эле ичип атам, айып калдым кичине. Эчтесе болбой сарсан болуп эле коюңуз. Ысык көл район аралык оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык көзөмөлдөө борборунун жана жалпы дарыгердик практикалык борборунун адистери кургак учуктун алдын алуу багытында жарыяланган айлыктын алкагында аймактагы 30 мектептин окуучуларына жана коомдук жайларда түшүндүрүү иштерин, бул ооруга каршы турууга, алдын алууга багытталган иш-чараларды өткөрүшүп, тиешелүү бардык маалыматтарды беришти. Ысык көл район аралык ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санэпид көзөмөлдөө борбору жана райондук ДЧК адистери менен биргеликте бүткүл дүйнөлүк кургак каршы күрөшүү боюнча айлык жарыяланып, бүгүнкү күнү жыйынтыкталып отурабыз. Жана ошондой эле бул айлыкта калкыбызда эл арасында жана ошондой эле мектептерде түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, бүгүн жыйынтыкталып аткан учуру бул иш-чаранын жүрүшүндө мектеп окуучулары аябай жигердүү катышып берип атканы бизге аябай кубанычты жаратып отурат. Дүйнө жүзүндө жылына 8 миллиондон 10 миллион адамга чейин кургак учук менен жабыркаса, анын 5-6 миллиону жугуштуу түрү менен оорушат. Анын ичинен 2-2,5 миллиону аталган дарттан каза болушат. Бир оорулуу адам бир жылда 10-15 адамга жугузат. Мына ушундай коркунуч жараткан оору тууралуу маалыматтын өз убагында берилиши анын алдын алат. Өзгөчө өсүп келе жаткан жаш муун бул оорунун алдын алуунун жолдорун билүүсү зарыл. Кургак учуктан алдын алуу нерселер бул туура тамактануу, гигиенаны сактоо, таза абалда сейилдөө болуп эсептелинет. Ал эми кургак учук менен ооруган адамда дене табынын көтөрүлүшү, тамакка болгон табияты жоголушу жана арыктоо болуп эсептелинет. Менин оюмча кургак учук менен ооруган адам өзүн бөлөкчү адамдардан сезбеш керек. Биз кургак учук менен ооруган адамдарга жардамдашып, көмөктөшүбүз керек. Аларды бөлбөө, стресске кабыл алдырбоо бул биздин милдетибиз болуп эсептелинет. Кургак учук оорусуна кабылуунун бир кесепеттери бул стресс жана физикалык жолдор болуп эсептелинет. Кургак учук менен ооруган адам бул айыгат. Бүгүн биз мектепте акция өткөрүлүп жатат. Ошо кургак учукка каршы. Негизи кургак учуктун азыр жугуу жолдору боюнча, стигма, дискриминация боюнча, кургак учуктун биринчи белгилери боюнча маалымат берип жатат бизде азыр. 5 мектеп келип, ар бирөө өзүнүн сценкаларын аткарып берип, кайсы жолдору бар кургак учуктун жугуу, кандай учурда жугат, кандай учурда жукпайт боюнча азыр бизде иш-чара өткөрүлүп жатат. Кургак учуктун алдын алуу багытында жарыяланган айлыктын алкагында жүздөгөн адамдар бул оору, дарылануу, алдын алуу тууралуу так жана керектүү маалыматтарды адистерден алышып, мектеп окуучулары сынактарга, иш-чараларга активдүү катышты. Айсел Телек кызы, Мадина Абакирова, Айбек Жумашев, Атайын кабарлар топтому үчүн Ысык көл районунан.